Jaz ayının girip gelişiminin aylana çöyrünü tazaloo, içki arıktарды çabuu baştalat. Akman ayının Jareka участкасынын элдери жылда өздөрү биримдик менен чогулуп, арыктарды тазалашат. Muna bizde dedim Akman ayının Jareka участогунда bu жылda bolup kelген көрүнүш. Muna biйлерибиz, аксакалдарыбызга рахмат. Арыктарды чаптырат. Биринчи адам баласы şu suğa arıp, suğa kıynalıp sorsan ırdap жүрүp сугарасың дейт. Elde makalımız var. O şu özümüzün elibizge rahmat. Buna baldar, jaş baldar bardığı yok debey, bardığı gelip arık çalışat 4 ta brigat var berdi. 4 brigat degen şu almak samak okatları 3-4 gün çap, arıkты tazalap, şu tayar жазга tayar işleri kılışat. Дыйкандардын эгиндерине албетте суу керектелет. Ал үчүн ички арыктарды тазалоо шарт. Азыртан кам көрүп, элде мындай иш алып барып жатканына көп болгон жетекчилер ыраазы болушту. Ал эми Базаркоргон району боюнча ирригациялык каналдарды, ички арыктарды тазалоо иштери да бүтүүнүн алдында турат. Бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыздын саясаты менен кабинет министрлеринин задач тапшырмалары менен бир топ алгылыктуу иштер жүрүп атат. 80 километрге жакын ооснун карамагында каналдар бар. Мунун жарымын механика боюнча пландаштырган быйылкы жылы. Ошол каналдардын баардыгы быйыл тазаланып бүтүп атат. Мына жетишпей калган техникаларына жеке жактагы техникалардан да аренда алып бүтүрүп атат. Мына премьер-министрдин тапшырмасына ылайык 10 мартка биздин оостор, ишканалары өздөрүнө карамагындагы балансындагы каналдар тазалап бүтүү мерчемделген. Буюрса ошол деңгээлге бүтөбүз. Жарека участкасында негизги болгон 3 арык чабылат. Анын жалпы узундугу 7 километрди түзөт. Буну айыл тургундары 3 күндүн ичинде чабып бүтүүнү көздөшүүдө. Азыр мисалы арык чапканга 71 адам катышып атат. Алардын ошо апалары, эжелери менен азыр абетап келип барына чай ичип атышат. Азыркы мына чабып аткан арыгыбыз 2 километр 700 метр. Жакта да 2 арыгыбыз бар, ошол баары 7 километр. Ошонун баарын 4 күндө чабып бүтүрөбүз. Ар бир айылда мындай иштер өз учурунда колго алынып, ички арыктар чабылса жакшы болмок дейт тийиштүүлөр. Ильяс Турдубай уулу, Бектур Иманалиев, Базаркоргон району.